Салам урматтуу достор, сиздер менен мен Өмүрбек Нурдинов жана бул KG Top 5 каналы. Бүгүндөн баштап бизде жаңы рубрика ачылып атат. Бул акыркы жаңылыктар. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү болуп жаткан акыркы жаңылыктар тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ал эми бул видео чыгарылышыбыз болсо 21-жылдын 21 мартында Норус майрамында чыгып атат. Андыктан бардык мекендештеримди жана бардык көрүүчүлөрдү чын жүрөктөн ошол кирип келген Норус майрамы менен куттуктайм. Анда эмесе биз баштайбыз. Кетти дегенде эле позитивдүү жаңылыктардан баштайлы. 20 жаштагы Иманбек Зейкенов аттуу казак жигити музыка индустриясынын туу чокусу болуп эсептелген Грэмми сыйлыгын жеңип алды, урматтуу достор. Ал кантип жеңип алды десеңер, америкалык Saint John деген рэп аткаруучусунун бир композициясына ремикс жасаган. Ал кайсы ремикс, кайсы музыка деп таң алгандар көп болушу керек. Ал музыканы силер уккансыңар, мен 100% пайыз бере алам. Мен 100% кепилдик бере алам. Мына бул музыка. Кетти. Мына ушул музыка үчүн Грэмми сыйлыгын жеңип алды. Айта кетчү нерсе, ремиксти казак жигити болгону 2,5 сааттын ичинде жасаган экен. Да ладно. Там вообще есть точные цифры, я их забыл просто. Ну, что-то в районе 2,5 часов. Не больше точно. Ал эми оригинал композициясынын аты Roses. Кыргызча айтканда розалар. Бул жаңылык эмне дегенди билдирет, достор. Бул жаңылык азыркы убакта адамдардын мүмкүнчүлүгү чексиз дегенди билдирет. Мындайча айтканда, кичинекей бөлмөдө отуруп алып дагы дүйнөнү дүңгүрөтө турган иштерди жасасак болот. Адамдын мүмкүнчүлүктөрү азыркы убакта бир гана мээсинде, бир гана фантазиясынын чегинде. Андыктан алга! Улантабыз, достор. Мындан 14 жыл мурун, тактап айтканда 2007 жылы Али Ифлазоğlu деген Турциянын жараны Кыргызстанга келип, ошол Октябрь кинотеатрынын жанында Таксим деген сонун бир кафе ачкан. Ал жактын сервиси да жакшы болчу, тамактардын даамы дагы аябай сонун болчу, өзүм дагы барып турчумун ал жака. Мына ошентип 2007 жылы ачылган Таксим рестораны жабылып атыптыр. Муну Али Ифлазоğlu кечээ күнү эле өзүнүн Instagram баракчасына жарыялады. Ал жак жөн эле жабылбастан сноско кетип, ордуна бизнес-центр курулайын деп атыптыр. Мына ушул жерден Али Ифлазоğlu'нун күйбөгөн жери гүл болуп отурат. Bugün bu son gün. Kafemizin son günü. Bunlar mayram olsun size de. Ama ben geçirmeyeyim de sizi. Kudayın aslında geçirmeyeyim de. Bunday jakşı bir kafe adında. Bunday. Sportmen bağları verip korkuttunuz. Хорошо. Ana sportmen bağlar geldi, banditler geldi, milisalar verdiniz, bağrını kıldınız da. Taksim kafесин курууга бир гана уруксатты алыш үчүн $70,000 коротком деп айтты. Жана ошол кафени тургузуп, полноценно иштеп баштаганга чейин $470,000 короттум. Жана менин кол алдымда 50 жумушчум бар эле. Эми ошол 50 жумушчум жумушсуз калып атат. А мен болсо кайрадан Турцияга кетишим керек болуп калды деп турат. Бизде аябай көп жаш ишкерлер бар, алардын жаңы стартаптары бар. Алардын стартаптары өсүшү. Анткени урматтуу туугандар, бизде жаш ишкерлер бар.
алардын стартаптары бар. Алардын стартаптары өсүш үчүн жакшы инвестициялар керек. Чет өлкөдөн инвесторлорду биз тартышыбыз керек Кыргызстанга. Эгерде минтип биздин инвесторлорго Да ты заеб... ал эми минтип биздин инвесторлорго жогору жактан кысым көрсөтүп жатышса, кайсыл инвестор Кыргызстанга инвестиция кылгысы келет? Ну нахер. Отец. Ошондуктан бул абдан жанды кейите турган кабар. Кейде отуруп ойлонуп кетем да, ушул бизде мыйзам иштебейт, справедливости нет деген чынбы депчи. Потому что справедливости нет, полковник. Все, что не делается, все к лучшему дегенге бирок баары бир ишенген келет. Путин убийца. Да что ты, черт побери, такое несешь? Жок, минтип мен айткан жокмун, минтип Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден айтты. Ведущий спросил президента, считает ли он Путина убийцей. И вот этот фрагмент диалога без перевода. Vladimir Putin, you think he's a killer? Негизи бизде Кыргызда буттан жыгылган турат, тилден жыгылган турбайт деген жакшы сөз бар. Анын үстүнө эркек болгондон кийин өз сөзүнө жооп бериш керек. Ты отвечаешь за свои слова. Албетте көпчүлүгү Путинден кандайдыр бир реакция күтүшкөн, мисалы момундай. Бирок Путин эч ким күтпөгөндөй таптакыр башкача жооп берди. Кто как обзывается, тот так и называется. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. Мындайды күтпөгөн керек болсо байкуш Байден самолетко отуруп атып, траптан бир эмес 3 жолу чалынып кеткени камераларга түшүп калган. Закусывать надо. Мейл достор, президенттер эмне болсо ошо болсун. Эң башкысы урушпай, талашпай, ынтымактуу түрдө жашаса болду. Я бы сказал ему, будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Хабиб Нурмагомедов официалдуу түрдө өзүнүн карьерасын жыйынтыктады деп Дана Уайт өзүнүн Instagram баракчасына жазды. Ооба, Хабиб Нурмагомедов буга чейин эле UFC'деги өзүнүн карьерасын жыйынтыктаганын биз билебиз. Сегодня был мой последний бой в UFC. Бирок Дана Уайт баары бир Хабибти октагонго дагы бир жолу, дагы бир беттешүүгө алып келем деген өзүнүн үмүтү бар болчу. Демек, UFC'нин президенти Дана Уайттын дагы мындан үмүтү үзүлдү десек болот. Жана албетте Дана Уайттын мындай сөзүнө Конор Макгрегор дагы өзүнүн 5 тыйынын кошпой койгон жок. Конор Макгрегор Хабибке карата мындай өзүнүн сөзүн айтты. Балакай, сенин мынчалык популярдуу болушуңа менин түздөн түз байланышым бар. Бул жакта менин эмгегим турат. Ушуну унутпагын, балакай. А силер, урматтуу достор, кандай деп ойлойсуңар? Хабибтин ушунчалык дүйнө жүзүнө популярдуу болушуна Конор Макгрегордун салымы барбы? Же Конор Макгрегор болбосо дагы UFC'нин авторитети ушунчалык көтөрүлөт беле? Дана Уайт, Хабиб Нурмагомедов ансыз деле, Конор Макгрегорсыз деле ушундай популярдуулуктун туу чокусуна жете алат беле? Өзүңөрдүн оюңарды комментарийге жазып койгула. Мына урматтуу достор, ушуну менен акыркы жаңылыктар рубрикабыздын биринчи чыгарылышы соңуна келип жетти. Эгерде ушул формат силерге жакса, комментарийге жазып койгула. Жана сөзсүз түрдө KG Top 5 каналыма жазылып, коңгуроonu дагы басып койгонду унутпагыла. Анткени эми контент бат-баттан чыгып турат. Кудайым буйруса, Super Info айткандай мезгилден артта калбаңыз. Силер менен мен Өмүрбек Нурдинов болдум. Жана менин Instagram баракчама дагы жазылганды унутпагыла. Көрүшкөнчө.